Ошо Израиль жана Иран согушу кызуу боюнча турат азыркы учурда. Токтой элек. Эми азыр эмнелер айтылып атат? Азыр ошол Америка тарабы 10 күндөн бери биз баягы кургактан чабуул коебуз деген сөздөрүн айтып атышат. Кургактан чабуул коюу бул ошол жака аскерлерди жөнөтүп, көптөгөн аскерлерди 10 миң, 20 миң, 30 миң, 50 миңге чейин мисалы да айтканда аскерлерди жөнөтүп ошол жактан кургактан киришип, алар жана кемелер менен барып ошол кургакка өтүп уже бетме бет келишет да, мындайча айтканда аскерлер бетме бет келишет. Же болбосо ошо самолеттор менен дагы түшүрөт. Самолеттор менен ошол чек арага кирип туруп, алар эмне кылат? Ошо кино сыяктуу, мындайча айтканда кинодо көргөндөй эле ошол парашюттар менен учак самолеттордон секиришет да, эми военный самолеттордон. Бирок бул ошол Америка ошентип айтып атат, бирок белгисиз. Ал пока что ал жакта анча миң деле аскери жок, көптөгөн аскери деле жок. Только ошол жанагындай менен эле пока что ошол атаканы ошол беркиндей эле кылып атышат. Мурункудай эле ракеталар менен, самолеттор менен эле. Бирок башталышы деле мүмкүн эмес деп атат, анткени бул кыйын нерсе экен. Эксперттердин айтуусу боюнча ал жерде ирандыктар өздөрүнүн жеринде жана өздөрүнүн военный жанагындай өздөрүнүн точкалары бар, военный жерлери бар. Жана өздөрү ошол өздөрүнүн мекенин жакшы билишет. Ал эми Израиль азыр анча популяр болбой калды, анткени Израиль Ливан тарап менен согушуп атат. Ал жака кургактан чабуул койгон. Ливанда хусилер ал жактан алаксытып атат, ракеталарды учуруп, чабуулдарды коюп. Эми ошолорду токтотойлу деп ал тарапка алар кургактан чабуул койгон, бирок акыркы 2 күндө аларды дагы кыйла жүдөтүп аткандыгы айтылып атат хусилер, израилдиктерди. Ондогон танкерди жардыргандыгы жана ондогон аскерлер өлгөндүгү кабарланып атат, бирок белгисиз, андан деле көп болушу мүмкүн. Ал эми ошол Иран болсо Америка ошол билдирүү жасаганда биз кургактан чабуул коебуз деп. Ирандык жанагы сакчылар корпусу деп коет, ошолор жооп кайтарган. Жакыныраак келгиле, биз силерди күтүп атабыз. Жакыныраак келгиле, киттерге жем кылабыз дегендей сөздөрдү айтышып, маанидеги эми кабарлардан айтуу боюнча. Жана ошондой эле биз эмне деди, жанагындай Голливудтун аскерлерин күтүп атабыз деген маанидеги сөздөр айтылгандыгы айтылып атат. Эми бул жагы ошол Голливуд кинолорунда ошол аскерлерди көргөзүлгөн, ошол себептен алар ошондой сөз колдонду болуш керек. Бирок азыр эксперттердин айтуусу боюнча кыйын, анткени ошол кургактан чабуул коюла турган болсо, аларга Америка үчүн жоготуулар көп болот деп айтып атышат, бирок эч ким билбейт азыркы учурда кандай болуп кетет. Пока белгисиз. Ошол ойлорду бөлүшүп атабыз. Эгер кимде ким көргөн болсо, өзүңөрдүн пикириңерди калтыргыла, дагы ой бөлүшүп турабыз.